Endi тактоо иретинде да башкы прокуратурадан барбы? Азыр мына биз бул бүгүнкү конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына ошол өзгөртүүлөр киргизүү боюнча экен да. 37-ci беренеде 3-cü пунктун өзгөртүү киргизип атабыз да, туурабы? Ушул жерде башкы прокуратура кылмыштын бирдиктүү реестрин жана укук бузуулардын бирдиктүү реестрин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө жана анын жүргүзөт жана аны кармоочусу болуп саналат. Ошондой эле жалпы статистикалык маалыматтарды түзөт жана белгиленген тартипте башкы ведомстволорго жана инстанцияларга маалымат берет деген жерге ушул пунктка өзгөртүү киргизип атат да, туурабы? 37-ci берене 3-cü пунктты карап койсоңуз. Да, ошого киргизип атышат. Өкмөттөн сунушталган эмеде конституциялык мыйзамда единый реестр правонарушений деген сөз салынып, единый реестр преступлений калып атат да. Ошондо жалпы статистикалык маалыматтар деген сөздү алып таштап, ошондой эле кылмыштар жөнүндө деген сөз жазылып атат, туурабы? Ушул сөз алмашып атат да. Ушуга прокуратурадан өзүңүздөрдөн да бир угуп койсок, сиздердин оюңуздар кандай ушуга? Азыр сиздерде РППга уголовный иштер калып атат, административдик иштердин баарын МВДга өткөрүп берип атасыздар да, туурабы? Эми болуп калып атат да, бул 2019-жылы кодекстер кабыл алынганда единый реестр преступлений, единый реестр правонарушений деп МВД гана прокуратура жүргүзүп баштаган негизинен. 21-жылы Ички иштер министрлигинен прокуратурага кайра өткөн единый реестр правонарушений жана укук бузуулар реестрин жүргүзөтчү. Азыр президенттин жарлыгы чыгып, коопсуз шаар системасын өнүктүрүү максатында, өнүктүрүү модернизация максатында кайра МВДга өткөрүлүп берилип, ошо менен чогуу модернизация болуп, совершенствование болот деп ошол жактан өтүп атат да. Ал могу 3-чү беренеге киргизилип аткан өзгөртүүдө только эме деген эле сөз салынып калып атат. Единый реестр правонарушений деген является их держателем деген сөз кетип калып атат да. Азыр держатель жарлык боюнча держатель Министерства внутренних дел. Ошондо жалпы көзөмөл сиздерден алынат да, туурабы? МВДга бересиздер. Жок, жалпы көзөмөл калыш керек, потому что биякта Министерство внутренних дел менин түшүнүгүм боюнча держатель болот, ээси болот бул системанын. Андан аркы өнүктүрүп, иштетип, андан ары эме кыла берет, безопасный город менен чогуу интеграция кылыпчы. Анан бул системада 43 мамлекеттик орган бар. Ошо 43 мамлекеттик орган болгондо прокуратурага көзөмөл жүргүзүлө бериш керек, баягы ушул реестргачы. Ошондуктан биз дагы кат жүзүндө жазганда ушул 37-нин 3-1 деген эмени сунуштаганбыз да. Ошону кошуп бериңиздер депчи. Сиздердин сунуштуңуздар эске алынат, ал туура да. Бул көзөмөл сиздерден алынбайт ал нерсечи. Ушул жерде дагы бир суроо да. ГП укук кимде калат ошондо? ГП укук негизи прокуратуранын астында эле турат. Ал негизи хозрасчетный организация, жалаң ушул системаларды иштетип, единый реестр преступлений, единый реестр правонарушений деп иштетип аткан. Азыр жарлык боюнча бул системаны ким иштетип баштайт? Ким, МВДга бересиздерби? Жарлык боюнча кызматпы? Биздики единый реестр правонарушений боюнча кызмат, государственный учреждение кызмат жүргүзөт. Эркек Жумакович, айтсаңыз, мына биз буга чейин да бир топ мыйзамдарды кабыл алганда, жана тынчтык жөнүндө закон тишине боюнча мыйзам кабыл алганда дагы кийин президенттин каршы пикири менен кайтып келген да. Кийин милиция көзөмөлдөйбү же санэпидемге беребизби деп. Санэпидемден сурасак, бизде алга каржы маселе чечилген эмес деп. А сиздерде бүгүнкү күндө ушул штаттык бирдиктер, азыр эми бир топ өзгөртүүлөр кирсе, эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, сиздерге кошумча финансы да керек болобу? Бакытбек Асанович, бул президенттин жарлыгына жазылып турат. Ушу именно ушуну укук бузуулардын бирдиктүү реестринин полностью материалдык технический базасы менен, финансовый менен, штаттык бирдиги менен алып атабыз биз. Муну эмнеге алып аткан себебибиз азыр коопсуз шаар бизге берилген. Аны биз азыр коопсуз өлкөгө айландырып атабыз. Бүт ушу реестрге түшкөн 80% укук бузуулардын баардыгы МВД тарабынан түзүлөт. Калган бүт орган 43 органдан 20% түзүлөт, 80% МВД түзөт. Ошон үчүн биз бир жерге чогултуп,
эффективдүү иш алып баралы деп ушуга калып атабыз. Азыр демек база сиздерде болот. Өзүңүздөр көзөмөлдөйсүздөр, туурабы? Бааданы өзүбүз түзөбүз, өзүбүз жүргүзөбүз. Надзор көзөмөл прокуратурада калат бул. Прокуратурада Прокуратура алыш орган, керек деп надзирающий ойлойм. орган, ал в любом случае надзор болот аларда. Ошондо сиздерге канча штаттык бирдик кошулуп берилет? Аны азыр биз мына мыйдан бери кабыл алсак, анын баарын уже саналып чыгат, уже канча штаттык бирдик бар экен, канча бөлүнүшүлөт, анан уже башка процедура да. Канча каражат керек болот? Ошонун баарын уже каралып чыгат. Мен азыр айта албайм. Азыр сизде Мыйдан кабыл алгандан маалымат кийин жок, да э? бул. Бактыбек Ушу Сабирович, прокуратура иштеп аткан. сизге мен жарлыкты жөнөттүм. Жарлык бул материалдардын ичинде жок экен, тиркелбептир. Рахмат, менде да кошумча- Жарлыкта бардыгы жазылыптыр да, президенттин жарлыгындачы. Штаттык бирдиктер боюнча кабинет министрлигине тапшырма берилген, канча тез арада мөөнөттү, канча финансирование бардыгын камсыздоо боюнча тапшырма берилген ал боюнча. Абдуллаевич, рахмат. Себеби бул бизге маселе бүгүн эле кошулуп калды. Бизде кече күн жок болчу, бүгүн 5-6 маселе болуп, бүгүн кошулуп калганына байланыштуу биз эми таанышып атабыз да. Менде да кошумча сунуштар бар, аны жазуу түрүндө берем. Рахмат чоң.